Мында чогулгандар Ош шаарындагы Ош көчөсүнүн номер 12 жана Райымбеков көчөсүнүн номер 1 көп кабаттуу үйүнүн жашоочулары. Алар өздөрү жашаган турак үйдүн жанына жаңы 9 кабаттуу үйдүн курулушуна нааразы болушууда. Аталган курулуш Инвест компаниясы тарабынан жүргүзүлүп, ал жайга QR-код камтылган маалыматтык тактайча иленген. Буга каршы болгон жашоочулар маселени айтып, Ош ТВ телеканалынын редакциясына кайрылышты. Анан ошого карабастан мындай өздөрүнүн бар жок плакаттарын уже башталат деп неме катылган баштайлы элек, бирок баарын даярдап атышат. Чыгып мынтип сүйлөгөн адамдарга үстөмдүк болуп атат, коркутуулар болуп атат. Бизге азыр чогулуш кылып эч ким өткөрө элек, ошо 1 жылдан бери компания дагы келе элек, бирок только мынтип аттарын дагы атап айтат, тосуп эле үстүртөн эле иштерди бүтүрүп атышат. Алишер аттуу деген бир киши келип бизге ушу биз менен дагы жолугушту. Бирок мен салам, кандай жакка барбасаңыздарга мен салам деген ушундай сөздөрдү көп айтты. Ал киши менен да жүзмө жүз көп сүйлөшүүлөр болду. Биз дагы каршыбыз десек, бизди укпады. Наоборот, коркутуулар, үркүтүүлөр болуп атты. Арызданган жашоочулардын үйү 5 кабаттуу. Мындан улам 2 турак үйдүн ортосуна бийик курулган курулуштун залакасы тийип, күн тийбей калат деп кооптонуп турушат. Курулуш иштери коңшу жайгашкан үйлөрдүн пайдубалдарына зыян келтирет дешет. Ушуларды 1000 адам пайсы bu жерге жашоого мүмкүнчүлүк болбой жатат. Бу киши ал 9 этаж салганда бизде мына мүмкүнчүлүк жок жашашка. Бул компания Инвест курулуш компаниясы деп чыгып атат. Мына өзү да жакында илип кетти. Биздин үйлөрүбүзгө күн тийбейт биринчиден. Экинчиден үйлөрүбүз биз эски үйлөр жөн эле урап түшөт. Бизге көп стрессте калып кетебиз. Балдарыбыз туберкулез болуп калышы мүмкүн. Азыр мына үйүбүздө кирип бир 5-10 мүнөт жашап көрсөңүздөр деле өзүбүз күн тийип тургандан өзүндө деле ушундай нымда жашайбыз. Ал эми дал ушул эки үйдүн ортосундагы жер тилкенин бир бөлүгүнө Алишер Жолдошов аттуу жаран ээлик кылып келген. Ал эми 1453 чарчы метри муниципалдык жер болгон. Жолдошов ал жер тилкени өзүнүн жеке менчигиндеги жерге кошуп, ижарага алып пайдаланып келгенин айтышат. Бул маселе боюнча жарандар Ош шаардык мэриясына кайрылышып, жыйынтыгында муниципалдык жерди ижарага берүү тууралуу келишим бир тараптуу негизде бузулган. Биздин угушубузга караганда мына наркы жагынан 3,5 сотик, бул жагдан 3,5 сотик бул компания сатып алган экен. Орто мэрияныкы экен. Мына 1 жыл мурун мэриядан адам келип, Жейишбек Токторбаевич өзү дагы келген. Келип бул ортодогу мени жокко чыгарып кеткен. Ошого карабай булар ушул нерселерин илип, мына плакаттарын илип, ишти баштайбыз деп турушат. Өзүнүн жерге курат, бирок ортодагы неме болуп атпайбы? Жок, ошолордун жериге карап калып атпайбы? Бул жер нааразычылыгыбызды билдирип, ушундай кылганыбызда мэр жокко чыгарып берген. Бул жакка курулбайт. Элдер нааразы деп. Ошого карабастан бул документти Бишкектен жасап, келип кайтадан ушул мына ушуреки объекттин илип, уже мону курчап койгон. Минеге уже быйыл башталат, канчанчы жылы бүтүрөт, полный бардыгын уже эсептеп койгон. Бирок бул жер өзүңүздөр көрүп тургандай ортосунда кичинекей алакандай болгон жерге эле тыгылып эле кирип салып коюп атышат. Ошого биз жеке эле мен эле каршы чыгып аткан жокмун. Ушу эки домду 1000 адамдын атынан чыгып сүйлөп атам. Учурда компания эки үйдүн ортосундагы жерди тосмолор менен курчап алган. Ал жерге 9 кабаттан турган 2 блок үй куруу пландалган. Ал негизде тургундар курулуш иштерин токтотуу талабын коюшууда. Ал эми аты аталып жаткан Алишер Жолдошов курулуш мыйзамдуу болгондугу үчүн уруксаат берилгенин негиз келтирди. Кандай жер, кандай документ, эмне бар, барды бар, жердин кандай документтери бар, кандай кучакчысы бар, эмнеси бар. Ошол мамлекет мага уруксат берип атат да, туурабы? Курулушка Ош шаардык архитектура башкармалыгы тарабынан биринчи этаптагы документтер да берилген. Бирок бул курулуш баштоого укук берүүчү акыркы чечим эмес экенин билдиришти. Бизге тиешелүү архитектуралык уруксат иш кагаздарын алуу боюнча кайрылган. Аталган жарандын кайрылуусунун негизинде биздин башкармалык Ош шаарынын ген планы, Ош шаарынын деталдык пландоо долбоорунда аталган аймак көп кабаттуу же болбосо көп патирлүү турак үй куруу аймагына кирет. Жана башка тиешелүү шаар куруу документтерин карап чыгып, биздин башкармалыктан биринчи этаптагы документтери жасалып берилген. Кийинки мен айтып өткөндөй, мамлекеттик экспертизадан жана ошондой эле
курулуш көзөмөлдөөчү органдан реестрден өткөнү боюнча маалымат бизде жок. Ал эми Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы ал жайдагы 1453 чарчы метр муниципалдык жерди ижарага берүү келишимин токтотконун билдирди. Учурда сот жүрүп жатыптыр. Ал эми жашоочулар тиешелүү органдарга бул маселени элдин кызыкчылыгын эске алуу менен чечип берүүсүн күтүп жатышат. Алмагүл Эркебай кызы, Залкар Токтосунулу, Ош ТВ.